Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Бүткіл алам жаратқан, бүткіл алам тарбиялаған зат, барлығымызға денсаулық берген, күш-қуат берген, ырысқы беріп жатқан зат Алла Тағала шексіз мақтаулар болсын. Жаңағы ең сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға Аллахтың салам жана салауаттары болсын. Урматтуу мұсылман туғандар, урматтуу бекендештер, сіздерменен болып келе жатқан сабақтарыбыз бұл нафил намаздар боюнча болуп жаткан. Буга чейин дагы бир канча нафил намаздар боюнча дагы айтып өттүк. Буюрса, эми сиздер мененки боло турган бүгүнкү сабагыбыз чогуу ушул нафил намаздардын эле бир эки нафил намаз боюнча иншалла сөз кылабыз. Ошол эки нафил намаздардын бирөөсү баардыгыбыздын күнүмдүк жашообузга өтө эң зарыл, эң керектүү, күнүмдүк жашоодо дайыма колдонуп жүрө турган ушул намаздын берекеси менен өзүбүздүн канчалаган иштерибизди чечкенге мүмкүнчүлүк ала турган мына ушул намаздар бар. Мына ушул намаздардын бирөөсү ушул кажет намазы, урматтуу туугандар. Кажет намазы кайсыл бир иште бир кажетибиз чыгып кала турган болсо, эң эле биринчи кезекте Кудай Таалага жалбарып туруп, андан кийин мына ушул иште кыла турган болсо, Кудай Таала иншалла мына ушул ишибизге береке берет. Андан кийинки намазыбыз бул бул истихара намазы. Истихара намазында дагы кайсыл бир иште ошол нерсени кылсакпы, кылбасакпы, же болсо ушул ишти кылганга бизге бир жакшылык болобу, пайда болобу, же болсо зыян болобу, ошолдо экиленип турган учурда мына ушул истихара намазыны окуй турган болсок, буюрса иншалла жараткан Алла Таала мына ушул ушул намаздын берекеси менен эгерде ошол аттанып жаткан ишибиз жакшы боло турган болсо, Кудай Таала ошол иштин жакшылыгын берет. Эгерде кылып жаткан ишибиз биздин динибизге, дүйнөбүзгө, акыретибизге зыян боло турган болсо, анда Алла Таала кайсыл бир себептер менен мына ошол ишти бизден алыстатып коет, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул эки намаз боюнча бүгүнкү сабагыбызды айтып кетели. Ошол биринчиси бул салатул хажа ва дуаиха дейт. Биринчиси ушул кажет намазы, андан кийин кажет намазы окулгандан кийин ушул кылына турган дуалар, урматтуу туугандар. Бул негизи бул боюнча, кажет намазы боюнча ушул 2-3 риваяттар бар экен бул жакта китебибизде келген. Ошондуктан бул элибиздин арасына жалпы элге көптөгөн белгилүү болгон мына ушул бир гана риваят менен гана чектелели, бир хадис менен гана. Мына ушул иншалла ушул нерсеге дайыма амал кылып жүрө болсок дагы мына ушул дагы бизге жетиши болот, урматтуу туугандар. Анткени мына ушул намаз, ушул намаздан кийин андан кийинки окула турган дуалары тилибизге жеңил, урматтуу тууган. Ошондуктан ушул нерсени үйрөнүп алайлы. Анан кажет намазынын качан окуш керек деген убакытка келген учурда, кажет намазы кайсыл гана учур болбосун, муктаждык болуп жаткан учурда окуй беребиз, урматтуу туугандар. Биз башында сабактарыбызда айтып өткөндөй, мына ушул макрух убакыттар бар. Бамдаттан кийин күн чыкканга чейин, күн чак түшкө келген учурда, анан асырдан кийин күн батканга чейин мына ушул учурда нафил намаздарды окубайбыз. Андан башка учурда мына ушул кажет намазы болобу, истихара намазы болобу, же болбосо духа намазы болобу, же башка бир намаз болсун, анын баардыгын окуй беребиз, урматтуу туугандар. Мына ошол андан кийинки кайсы зам сүрөлөрдү кошот деген учурда уламалардын көпчүлүгү ушундай айтышат. Эң эле биринчи кезекте кадимкидей такбир айткандан кийин, Фатиха окуп бүткөндөн кийин зам сүрөгө Кафирун сүрөсү. Кул я айюхал кафирун ла а'буду ма та'будун. Мына ушул сүрөнүн аягына чейин биринчи рекетке кошобуз. Андан кийинки экинчи рекетке келгенде Ихлас сүрөсү. Кул хумаллаху ахад. Мына ушул сүрөнү кошуп, ушул биринчи рекетке Кафирун, экинчи рекетке Ихлас сүрөсү. Мына ошону окуй турган болсок, буюрса көптөгөн пайдалары болот, урматтуу туугандар. Анан дагы алымдардын бир тавсия катарында, бир кеңеш катарында, бул качан ушул нерсени адам баласы дайыма өзүнө бир адат кылып жүрүш керек дейт. Адат кылып жүргөндө эмне кылат? Эрте мененки чыгып жаткан учурда, жумушка чыгып атабыз, же болбосо башка бир ишибиз менен чыгып жаткан учурда, ушул хажет намазыны окуганды ар бирибиз адат кылышыбыз керек, урматтуу туугандар. Мына ушулда иншалла мына ушул хажет намазынын окулуу тартибине келе турган болсок, риваятта келет. Абдуллах ибн Аби Ауф разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Ман канат лаху илаллахи хажатун." Кимдин Алла Таалада бир кажети боло турган болсо дейт. Ау ила ахадин мин бани Адам. Же болсо адам балдарынан болгон бирөөдө бир кажети туулуп кала турган болсо дейт. Фалиятавадда.
Эң эле биринчи кезекте даарат алсын дейт. Фалюхсинил вудуа, дааратын эптеп септеп эле алып койбостон балким мына эмне кылсын дейт, жакшылап даарат алсын дейт. Ар бирини парзын парздай, сүннөтүн сүннөтдөй, мустахабты мустахабдай, мубахты мубахтай кылып, ар бирин толтуруп даарат алсын дейт. Валюсалли ракатайн, андан кийин эмне кылсын дейт, 2 рекет намаз окусун деп пайгамбарыбыз алейхисалам айтты. Сумма лиюсни алаллах, кейін 2 рекет намаз оқығаннан кейін дуа қылады. Дуа қылған учурда Алла Таалага мактоолорду айтсын деді. Бардығыбыз билебиз, урматтуу туугандар, Алла Таалага я зал жалали вал икрам, я хай я кайюм, же болбосо мына ушундай Алла Таалага мактоо айткан сөздөрдүн бардыгын билебиз. Я рахман, я рахим деген мына ушундай Алла Тааланын сыпаттарын айтып, Алла Таалага мактоо айтабыз. Вал юсалли аля наби саллаллаху алейхи ва саллям, кейін пайгамбарыбыз алейхиссаламга салават айтсын деп пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү айтып атат. Сумма лиякул, дуа кылганда Алла Таалага мактоолор жана пайгамбарыбыз алейхиссаламга салаваттарды айткандан кийин ушинтип айтсын дейт. Ла илаха иллаллахул халимул карим, субханаллахи раббил аршил азим, валхамдулиллахи раббил аламин, ас'алука мужибати рахматик ва азаима магфиратик, والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Мына ушул дуаны айтсын дейт. Дагы риваяттын баягы Ибн Мажанын риваятына келет. Сумма ясаллаху мин амри дуnya вал ахира ма шаа фа иннаху юқаддар дейт. Кийин мына ушул дуаны айткандан кийин дүйнө жана акыреттин иштеринен кимисин каалаган болсо, ошонун бардыгын сурап, Алла Тааладан сурап дуа кылсын дейт. Фа иннаху юқаддар, Алла Таала ал пендени мына ушул ишти кылганга сөзсүз түрдө кадыр кылат, мүмкүнчүлүк берет деп имам Ибн Мажа рахмахуллахтын риваятына келет, урматтуу туугандар. Демек, мына ушул нерсени күнүгө адат кылып алышыбыз керек. Эртең мененки жумушка чыгып кетип жаткан учурда үйүбүздөн ушул 2 рекет нафил намаз окуйбуз. Нафил намазыбыз мына ушул кажет намазы. Кажет намазынын биринчи рекетине Фатихадан кийин Кафирун сүрөсүн окуйбуз. Эгер биле турган болсок, эгерде билбей турган болсок, анда башка билген сүрөлөрүбүздү окусак дагы эч кандай маселе жок, урматтуу туугандар. Бул эң жакшысы. Билсек ушул Кафирун сүрөсүн окуйлу. Андан кийинки 2 рекетке Ихлас Фатиха сүрөсүнөн кийин Зам сүрөгө Ихлас сүрөсүн окуйбуз, кошуп окуйбуз. Албетте бул сүрөнү бардыгыбыз эле билсек керек. Көпчүлүгүбүздүн эле эң эле алгач жаттаган сүрөбүз мына ушул сүрө болсо керек, урматтуу бир туугандар. Ихлас сүрөсүн окуйбуз, Кул хуллаху ахад, ушул сүрөнүн аягына чейин. Андан кийинки 2 рекет нафил намазды бүткөндөн кийин эки жака салам берип туруп, салымдан кийин эки колубузду көтөрүп туруп, эң биринчи кезекте Алла Таалага мактоолор айтат экенбиз. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар айтат экенбиз. Салаваттарды айткандан кийин мына ушул дуаны окуп туруп, эмне кылып, ушул эмне кажетибиз болсо Алла Тааладан сурай турган болсок, буйурса Кудай Таалам ошол пендени, ушул бизди окуй турган болсок, сөзсүз түрдө эмне кылат, урматтуу туугандар? Ошол кажетибизге жеткенге Алла Таалам сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк берет, урматтуу тууган. Ошондуктан ушул нерсени дайыма аткарганга аракет кылайлы. Албетте бул хажет намазы боюнча дагы бир 2-3 риваяттар бар, урматтуу туугандар. Бирок бизге эң жеңили жана ошондой эле эң мына ушундай оңой боло турганы ушул риваят хадис менен гана чектелсек, бул эң жакшы. Анан сиздерге ушул хажет намазынын аягында ушул дуанын бир маанисини окуп кое турган болсом, ла илаха иллаллахул халимул карим, Алладан башка Кудай жок, ал зат өтө карим, берешен зат. Субханаллахи раббил аршил азим, улуу арштын Раббиси болгон Аллах кандай гана бардык кемчиликтерден таза аруу зат. Алхамдулиллахи раббил аламин, аламдардын Раббиси болгон Алла Таалага бардык мактоолор болсун. Ас'алука мужибати рахматик, сенин ырайымыңдын важип болуштугуну келиштигини сураймын дейт. Ва азаима магфиратик, сенин кечиримиңди сураймын. Вал ганимата мин кулли биррин, кандай гана жакшылык иш болбосун, мына ошол жакшылык иштен мага олжо берүүңдү сураймын, бүлүш берүүңдү сураймын. Вассаламата мин кулли исм, бардык күнөөлөрдөн саламат сактооңду сураймын. Ла тадали замбан илля гфарта, кандай гана мен күнөө кылган болсом, анын бардыгын кечиргин калтырбагын дейт. Вала хамман илля фаррашта, кандай гана менин кайгы, камсана бир гамым боло турган болсо, булар ошолордун бардыгын жок кылгын. Вала хажатан хиялака ридан илля кадайтаха я архамар рахимин, кандай гана бир менин бир кажетим боло турган болсо, ошол кажетим сенин ыраазылыгыңа жеткире турган болсо, ошолордун бардыгын аткарып берүүчү сенсиң, я архамар рахимин, о мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү деген мааниде, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул
қажет намазына дағы бардығыз бекем болушубуз керек. Жаратқан Алла Таалам бардығызға мына ушул қажет намазды бекем кармаганга мүмкүнчүлүк берсин. Анан кийинки ушул темабыздын экинчи бөлүгү бул истихара намазы деп коет. Истихара намазы мына ушундай жакшы намаз, урматтуу туугандар. Бул качан кылабыз, эмне болгондо кылабыз дей турган болсо, бул истихара намазы бул деле кадимкидей нафил намаздар. Нафил намаз болот. Ошол нафил намазды макрух вакыттарда окубайбыз, урматтуу туугандар. Сабагыбыздын башында айткандай. Анан истихара деген эмне? Истихара деген сөз бир нерседен жакшылыкты талап кылуу деген мааниде которулат, урматтуу туугандар. Бирок кайсыл бир ишти кылганга бир шектенип жаткан болсок, мейли бир тармакка же болбосо бир ишти кылганга кадам таштай албай, батын албай жаткан болсок, же болбосо көпчүлүк учурда азыркы учурда жаштарыбыздан мына ушундай көп суроолор келет. Үйлөнөйүн деп аттым эле, же болбосо бир жигит жуучулукка келип атат, же болбосо бир кыз чыгып атат. Мына ушул эмне кылышым керек дебиз. Кандай гана бир ишке башында баштай турган болсо, анда эң эле биринчи кезекте үйлөнөсүзбү, же болбосо башка бир жумуш баштайсызбы, же болбосо башка бир жака сапарга барышка, же болбосо барбашка шектенип атасызбы? Эмне кылыш керек, урматтуу туугандар? Истихара намаз окуш керек. Истихара намаз окуганда буюрса мына ушул истихара намазды окуйбуз. Андан кийин Кудай Таалам бизди эмнеге мүмкүнчүлүк берген болсо, мына ушул нерседе жакшылык болот, урматтуу туугандар. Мүмкүн ал нерсе бизге жагышы мүмкүн, жакпашы мүмкүн, бирок Алла Таала мүмкүнчүлүк берген нерседе, ал нерседе сөзсүз түрдө жакшылык бар истихара намазынан кийин. Ошол истихара намазы кадимкидей эле 2 рекат нафил намаз окуйбуз, урматтуу туугандар. Нафил намаз окуйбуз, Фатиха, Зам сүрө, андан кийин ошо 2 рекатка дагы мына ушундай эле окуп бүткөндөн кийин ошол ихлас менен окуйбуз. Ихлас менен окугандан кийин мына ушул Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын үйрөткөн дуасын окуйбуз. Риваятка келе турган болсок, Жабир ибн Абдулла разияллаху анху айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллама юаллимуна ал-истихара фил умури куллиха кама юаллимуна сурата минал Кур'ан" дейт. Жабир ибн Абдулла разияллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз алейхиссалам дейт, бизге Кур'андын сүрөлөрүнү кандай гана бизге ушул үйрөткөн болсо дейт, ар бир иште. Ошондой эле ар бир иште ошо истихара намазындагы окуганга ошондой бизди үйрөтөт эле деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат. Демек, истихара намазыны колдон келишинче ар бир эле ишке истихара намазын окуган бул жакшы экен, урматтуу туугандар. Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы бизге кандай гана Кур'андын сүрөлөрүн үйрөткөн болсо дейт, истихара намазындагы мына ошондой үйрөтөт эле деп Азирети Жабир ибн Абдулла разияллаху анху айтып атат. Айтат, якул, Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан эле дейт: "Иза хамма ахадукум", качан силердин бирөөңөр бил амр бир ишке бир шектенип, же болбосо гам көрүп, камданып кала турган болсо дейт, "Фалярка ракатайн мин гайрил фарида". Парз эмес дейт, башка нафил катарында анда 2 рекат намаз окусун дейт. 2 рекат нафил намаз окусун, суммал якул, намаздан кийин ушинтип дуа кылсын дейт. "Аллахумма инни астахирука би алмик". Аллахым, мен сенин илимиң менен бир сенден жакшылыкты сураймын. Ва астaqdiruka би кудратик. Сенин берген кудретиң менен, күч кубатың менен бир ишке сенден кудрет сураймын. Ва ас'алука мин фадликал азим. Жана сендин улуу айкөлдүгүң менен сенден сураймын. Фа иннака тaqdiru ва ла aqdir. Жындыгында сен бардыгына кадыр затсың, мен эч нерсеге кадыр эмесмин. Ва та'ламу ва ла а'ламу. Сен бардын билүүчүсүң, мен эч нерсе билбеймин. Ва анта алламул гуюб. Сен бардык кайыптарды билүүчүсүң. Аллахумма ин кунта та'ламу, о Аллахым, эгерде сен биле турган болсоң дейт, анна хазал амра хайрун ли фи дини ва мааши ва акибати амри. Эгерде сен биле турган болсоң, о Аллахым, бул чындыгында бул иште менин диниме, дүйнө жашоома жана акыретиме, ишимдин аягына акыретиме пайдалуу, жакшы боло турган болсо, ау кала ажили амри ау ажилихи, же болсо ушул ишимдин бат болуусу, же болсо кийинирээк келүүсү жакшы боло турган болсо, фактуруху ли, анда мына ушул ишке мени кадыр кылгын мүмкүнчүлүк бергин. Ва яссирху ли, жана ушул кылган ишиме мага жеңилдик бергин. Сумма барик ли фихи, жана мына ушул иште мага өзүңдүн берекеңди бергин деген дуа, урматтуу туугандар. Андан кийинкиси ва ин кунта та'ламу, эгерде сен биле турган болсоң дейт, анна хазал амра шаррун ли фи дини ва мааши ва акибати амри. Эгерде сен билип жаткан болсоң, о Аллахым, мына ушул иште менин диниме, дүйнөмө жана акыретиме бир жамандык тийип кала турган болсо, ау кала ажили амри ау ажилихи,
фасриф анни. Же ушул иштемдин мага тез келүүсүндө же болбосо кийинирээк келүүсүндө бир ушундай бир диниме, дүйнөмө, акыретиме зыян бар боло турган болсо, жамандык бар боло турган болсо, анда фасрифху анни, анда бул ишти менден буруп салгын дейт. Васрифни анху, жана мени дагы ушул иштен буруп салгын. Вактур лиял хайра хайсу кана, кандай гана иш болбосун анда мени бир жакшылыкка гана мүмкүнчүлүк бергин. Сыммара ардыни бихи, кийин мына ошол иш менен мени ыраазы кылгын. Кала ва юсамми хажатаху, мына ушул дуаны окугандан кийин эмне кылыш керек экен, урматтуу туугандар? Өзүнүн кажетин окуйт экен. Кажетин айтып дуа кылат экен, урматтуу тууган. Демек, мына ушул дуа жаттап алышыбыз керек. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال آجل أمري أو آجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال آجل أمري أو آجله، فاصرفني عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. وقال يسمي حاجته. Мына ушул дуаны урматтуу туугандар окуп, эгерде мына ушул дуаларды арабчасын билбей турган болсок, ушул дуалардын котормосунун кыргызчасын айтсак деле, чын ыклас менен, чын жүрөк менен айтсак деле, бул дагы жетиштүү болот, урматтуу туугандар. Эгерде билбесек, жаттай албасак, анда мына ушул дуалардын кыргызчасын карап туруп окуп, урматтуу туугандар, андан кийин кылып жаткан ишибизди атап, Алла Тааладан дуа кыла турган болсок, буйурса мына ушул иште Кудай Таалам сөзсүз түрдө бир жакшылык насип кылат. Эгерде жакшылык жок боло турган болсо, Кудай Таалам кандайдыр бир себептер менен ошол нерседен буруп коет, урматтуу туугандар. Анан истихара намазында көпчүлүк адамдарда мына ушундай суроолор бар. Истихара намазынан кийин кандай түш керет, эмне болот деп. Негизи, урматтуу туугандар, истихара намазында сөзсүз түрдө түш кирсин деген бул шарт жок, урматтуу бир тууганым. Эгерде мейли түш кирсе жакшы, эгерде түштө бир жакшылык иш болуп жаткан болсо, анда жакшы. Ошол нерсе дагы бир жакшылыктын жишаны, жакшылыкка болгон ишара болушу мүмкүн. А бирок түш кирбей турган болсо кандай кылат десе, урматтуу туугандар, негизи эле истихара намазын окуйбуз. Истихара намазынан кийин түш кирсин кирбесин, мына ошол ишке кадам таштап аттана беребиз. Эгерде мына ошол иште бир жакшылык болуп кете турган болсо, урматтуу туугандар, мейли үйлөнөсүзбү, же болбосо башка бир жумуш баштайсызбы, же болбосо бир сапарга чыгасызбы, ошол кадам таштайсыз, кадам таштап бара бересиз. Эгерде ошол иште жакшылык боло турган болсо, Кудай Таалам сизге ошол жолуңузду ачып, мына ошол ишке мүмкүнчүлүк бере берет. А эгерде жакшылык жок боло турган болсо, ал иште Кудай Таалам кандайдыр бир себептер менен ошол ишти сиздин алдыңыздан тосуп коет, урматтуу туугандар. Истихара намазынын бул дагы өтө чоң бир пайдасы, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан мусулман адам ар бир учурда ушул истихара намазында дайыма бекем болушубуз керек. Жараткан Алла Таалам баардыгыбызга мына ушул намаздара кандайдыр бир кыйынчылык келген учурда, же болбосо бир кажетибиз болгон учурда, же болбосо ар бир учурда гана Алла Таалага жалынып жалбарганга, кажетибизди билдиргенге, жана бир иште жакшылык барбы, жамандык барбы билбестен экиленип турган учурда истихара намазын окуганга Алла Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.